Урматтуу такси айдоочулары, сиздер жебеген самсаңыздарга акча төлөп атасыздар. Азыр мен сиздерди түшүнгөндөр болсо жакшы, түшүнбөгөндөр болсо түшүндүрүп өтүп кетейин. Себеби дегенде азыр только таксисти кыйнамай эле заман болуп атат. Кечээ эле мынакей лицензия болчу. Лицензияга чейин эле 25-жылы 1-сентябрдан баштап агрегаторларды сиздердин түз налоговый агенттиктер кылып койгон. То есть ар бир аткарган заказыңыздар сиздердин балансыңыздарга келер менен 2% кармалып калынат. Бул сиздердин уже болду, ушу менен токтош керек эле. Сиздер андан тышкары акча пайыз төлөбөшүңөр керек эле. Бирок тилекке каршы төлөп атасыңар. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берип кетем. Күнүнө мисалы 400 сом төлөп атасыңар да, ашыкча азырчы. Бул деген ижарага айдап аткан болсоңуздар, сиздердин ал где-то бир 40% мындайча айтканда күнүнө айына 15 000 акча да, бул жөн элечи. Бул нерсе жүздөгөн водительден алынып атат, миңдегендердин баарынан алынып атат да бул нерсе. Мисалы 10 000 сом сиздердин балансыңыздарга келип түштү. 10 000 сомдон автоматически сиздерден уже 2% кармап калды. Бирок ошол сиздердин калган акчаңыздарды, мисалы 10 водитель, 100 водитель таксопаркта иштегендердин баардыгы бирип 1 миллионду сиздерге мисал катары айтып берип кетейин. Мынакей сиздердин счетуңарга таксопаркка 1 миллион котордук деп Яндекс же ошол Валберес бизге акт жиберет. Биз ошол акчаны кабыл алдык деп документин тапшырабыз. Ошол акттын негизинде ошол 1 миллиондон биз 4% налог төлөшүбүз керек. Ал силердин безналичный заказдарыңар, наличный заказ бонустарыңар полный биригип бир счетко түшөт. Паланчаныкы бул түкүнчөнүкү деп бөлүнүп түшпөйт. Баардыгы эле бир келет. Ошол жерден биз 4% налог төлөйбүз. Бирок сиздер уже 2% төлөп койгонуңуздар, сиздердин кайра биз таксопарк комиссия кармап калып, кайра биз дагы налог төлөп атабыз. Ошондо сиздер 2 жолу налог төлөп атасыңар. Мисалы 12 000 сомдук бонусту айта турган болсок, 480 сом 4%. 12 000 сомдук бонусуңардан силерден уже изначально процент кармап калган, андан кийин таксопарктагы 480 сом кармап калып, 12 сом бонустан сиздер грубо говоря 600 сом налог төлөп койсуңар да. 600 сом налог төлөп калып атасыңар күндө. 12 000ден мына Яндексте биз иштеп аткан балдар бар. Күнүнө ошончо налог төлөшөт. Айына 18 000 акча да алчы. Ошону айтып кетейин деп атам да. Берде ортодо таксисттер деле кыйнамай болуп атат. Биякта эми баягы ассоциация таксопарк таксистов анан аркы берки деп эле элдер ачып атат. Ошолор ушунун үстүнөн иштеп атат го десем, эч ким иштебей эле, ар ким өзүнүн таксопарктын өзүнүн бизнесин кызыкчылыгы менен жүрөт экен да. Мисалы мен Яндекс менен балдар менен сүйлөшкөм. 26-жылдын февралдарына, марттарына уже ушул таксопарк өзүнүн гана мисалы 1 миллион болсо, таксопаркка 2% да. Ошо 2% таза пайдасынан гана налог төлөй турган кылып беребиз. Налоговый системада ошондо керектелүүчү функция жок экен. Ошол киргенде гана биз ошондой кылып бере алабыз дедик эле. Ошондой кылып берсе таксопарктар силердин иштеген акчаңардан налог эмес, өзүнүн пайдасынан гана любой эле башка мекеме, строительный компания болобу же товар болобу, коммерсант болобу, любой жерде любой мекеме өзүнүн таза пайдасынан гана налог төлөйт да. Ошондой биз да таза пайдабыздан налог төлөй турган системаны киргизип берсе, биз да айдоочулардан ушул комиссияны бонустан кармап калбайбыз. Ар бир бемеден ошондо сиздердин иштеген акчаңыздар толугу менен өзүңүздөрдүн счетуңуздарга түшүп берет. Күнүнө 400 сомдон 600 сомго чейин эконом болосуңар бонустардан. Бирок берки мемелериңерден деле мисалы иштеген акчаңардын баардыгы мына СФ жазып берет, мисалы безналичный кошуп мемелерин. Ошол жактан сиздер двойной налог төлөп атасыздар. Ушу эки эзе налог төлөбөй күнүнө ушу 400 сомдон 600 сомго чейин эконом кылыш үчүн бул видеону болушунча ажиотаж кылып бериш керек да. Бул маселени эч ким көтөрбөй атат, эч ким аракет кылбай атат. Ото жолдо только таксисттер эле кыйналып атат да. Ошо өзүңөр эле таксисттер ушул видеону переслайт этип бири-бириңерге лайктан басып, комментарий басып көтөргүлө. Ушул нерсе ошо салык органынын башчыларына, министрлерге жетсе, депутаттарга жетсе, возможно, ушул сиздерди мындай жебеген самсаңарга, мындай оокатыңарга акча төлөтпөйттүр да. Мисалы, бир жолу төлөдүңөр, болду да, зачем мындай 2 жолу төлөп атасыңар да. Ошого болушунча колдойлу, көтөрөлү бул маселени. Бардыгы мындай туура болуш керек да. Баягы мону неге жармаштырдым эле, баягы кече бир видео көрүп калдым эле, кто я деген оюн экен да. Ты конченый десе да дешип атат. Таксисттер бардыгы как конченый эле мындай отброс общество катары эле көрүшөт да. Берде азыр салык кызматкерлери да ошондой эле көрүп атат да, 2 жолу налог төлөп атат. Бул туура эмес да. Бул эч жака мындай туура келбеген нерсе. Ошого аракетти кылалы, ушул маселени чечели. Өзүңөрдүн пайдаңар, өзүңөрдүн чөтөңөрдө калсын. Таксопаркта өзүнүн чиста, өзүнүн таза пайдасынан налог төлөсүн. Ошондо баары жакшы болот. Канча болуп кетти? 5 мүнөт болуп кетти го.